Бул жашоодо Аллах бизди Куранга жана хадиске амал кылсын деп жаратыптыр. Ошондо Куранда эмнелерге амал кылыш керек дейт. Мен жанагы жарама тие турган суроолорду бересиңер да силерчи. Бизди Аллах Таала өзүнө ибадат кылыш үчүн жараткан. Куран менен хадиске амал кылсын деп эмес. Мүмкүн Куранда хадистерди амал кыла турган хадистер бар, амал кылбай турган хадистер бар. Амал кыла турган аяттар бар, амал кылбай турган аяттар бар. Өкүм кеткен аяттарга амал кылынбайт. Парыз болуп, ошол бир далилден парыз болуп чыккан амалдар бар, аны парыз кылып аткарабыз. Кээ бирки далилдерден сүннөт болуп чыккан, аны сүннөт деп амал кылабыз. Аны сен, мен, карапайым адамдар билбейбиз. Аны биз кимди карайбыз? Алымдарды карайбыз. Алымдар бизге закондорду түзүп, мынау парыз, мынау сүннөт, мынау важип деп түзүп берген. Демек, биз Куран, хадисти карап, ошого амал кылуу үчүн эмес, шарият менен жашаганга буйрулганбыз десек туура болот да. Себеби Куран менен десе, кээ бирки адамдар туура эмес түшүнүп, баягы кыргызча Курандан окуп алып туруп ошого амал кылып, же болбосо кыргызча аз хадистерди сонун болуп калды да, жанагы жаш балдарга бычак бергендей болуп, кыргызча которуп койдук хадистердин баардыгынчы. Аны адамдар алып азыр амал кылып баштайт. Анын ичинде ар кандай хадистер бар, амал кылына турган хадистер бар, мутлак бар, мукайят бар, ам бар, хас бар дегендер бар да, жалпыга айтылынган, хас айтылынган. Эми ошону шарият менен, ислам менен жашаганга бурулганбыз. Курандагы эмне амалдарга кылыш керек, аны алымдар чечип койгон. Сиз ошол маскапты кармасаңыз, маскаптын ичинде эмнеге амал кылышыбыз керек, Курандан, хадистен алып жазып койгон иншалла.